Саламатсыздарбы, урматтуу көк бөрү күйөрмандары, көк бөрүчүлөр, жалпы кыргыз эли. Биз ошо жакында Кытай Эл Республикасына барып, расмий иш сапар менен барып келдик. Баарыңыздарга белгилүү болгондой. Биз ал жактан ошол бүгүнкү күндө бизге эң керектүү биздин балдардын экипировкасы боюнча, чокуттар боюнча Кытайдагы биздин достор менен иштеп чыгып, буюрса баш кийимди иштеп чыктык. Баш кийим буюрса могу алдыңкы боло турган оюндарда балдар кийет деген чоң максаттарыбыз бар. Андан тышкары ошол биздин өзүңүздөр билесиздер, 2023 жылы заманбап тайгазан иштеп чыкканбыз Кыргызстанда. Биз ал жака кытайлык биздин партнерлорго да айтсак, алар айтат, биз мындан да жакшы тайгазанды иштеп чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар депчи. Биз бүгүнкү күндө ошол тайгазанды, анан жана ошо баш кийимди иштөө процессинде Кытайлар менен абдан жакшы тыгыз байланышта ишти баштадык. Анан мына бүгүн 20-июнь 2025 жыл Чолпон Атада Рухордодобуз. Азыр ушул Кытайдан келген, Кытайдын Көк бөрү федерациясынын жетекчиси Ючан мырза жана башка адамдар менен чогуу бир топ болуп келишиптир. Булардын келген бул жака иш сапары кандай максат? Бизди ушул 19-июль 2025 жылы боло турган, Кытайда боло турган Көк бөрү оюнуна чакырып келишиптир. Биз албетте бул чакырууну кабыл алдык. Кудай буйруса, биз жакынкы күндөрү ушул биздин федерациянын башкармалыгы менен биргелешип, жакшы курама команда түптөп барып, ошол жактан өзүбүздүн жакшы көргөн оюнду ойнойлук деген чоң максаттарыбыз бар.